Алтын Казык орто мектеби 7 класс тарбиялык саат. Мугалим Алимова Жанара. Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү тарбиялык саатыбызда балдар силер 12 декабрь адабият күнү жана заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына бүгүн биз Чыңгыз Айтматов кыргыздын залкар жазуучусу деген темада жазуучубуздун өмүрү чыгармачылыгына токтолобуз. Анда сөз башынан болсун. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Таластын Шекер айылында төрөлгөн. Атасы Төрөкул Айтматов 1903 жылы туулган. Кыргыз ССР мамлекеттик ишмер болгон. 1926 жылы Москвадагы Чыгыш Эмельчен коммунисттик университетин бүтүргөн. Андан кийин айылга келип партиялык советтик белгилүү кызматкер болуп иштеген. Ак жеринен 1937 жылы репрессияланып кетип, атууга өкүм болгон. Апасы Абдувалиева Нагима Хамзаевна татар кызы болгон. Коомдук ишмер, билимдүү, маданияттуу аял болгон. Чыңгыз Айтматов үй бүлөдө 4 бир тууган болгон. 2 уул, 2 кыз болушкан булар. Бир туугандарынын аттары Илгиз Айтматов, карындаштары Роза Айтматова жана Люся Айтматова болгон булар. Бир туугандары илимдүү жана билимдүү болушкан. Жазуучубуздун өзүнүн үй бүлөсүнө токтоло турган болсок, биринчи жубайынын аты Шамшиев, демек Керездин Аскар жана Санжар аттуу уулду болгон. Булар бул балдар дагы илимдүү, билимдүү азыркы учурда. Экинчи жубайынын аты Мария Айтматова. Демек Мария Айтматовадан Элдар жана Ширин аттуу кызды болгон, уулду болгон. Демек бул балдары дагы азыркы учурда илимдүү, билимдүү, калк арасында жашап жатышат. Жазуучунун чыгармачылыгына токтоло турган болсок, жазуучубуз эң алгач эле чыгармасы 1952 жылы Гезитчи жүзү аттуу чыгармаларды жараткан. Андан кийин аңгемелерди, повесттерди, романдарды, анан драма жараткан. Демек жазуучубуздун чыгармалары баары бул таблицада көрүнүп турат. Жазуучунун чыгармалары 172 тилге которулуп, бүткүл дүйнө жүзүндө азыр өз окурмандарынын колунда жашап келет. Ополтодой эмгекти жаратып, артында калган сыйлыктарына келе турган болсок, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, Кыргыз Республикасынын баатыры, Дүйнөлүк көркөм сүрөт академиясынын, Европа илими, Тарых жана маданият академиясынын, Германия